Өз эфирде күндеми маалымат программасы. Студияда Гүлнур Аманбеталиева. Саламатсыздарбы. Эсеп палатасы 6 тоннадан ашуун жашырылган алтынды тапты. Анын суммасы 14 миллиард сомго барабар. Чаткалда кеништетип жүргөн кытайлык компаниялар баалуу металлды ашыгы менен казып, мыйзамсыз өз өлкөсүнө жөнөтүп турган. Айдай Манкулова кененирээк. Караңыздар, илгери суу бул жерден акча эле. Мына өзүнүн почвасы бар эле. Мына караңыз. Мына токойду жайлаган жерди карап коюңуздар. Мына Чаткалдык жергиликтүү тургундардын күйүп ышканы бекеринен эмес. Бул аймак 3 жыл мурда эле тоо-токой, карагай арчалуу жер болчу. Кытайлыктарга таандык Фонта компаниясы бул өрөөндө алтын казып баштагандан бери мурдагынын бири да жок. Болгону аң чөнөк калды. Жалпысынан 60 гектарга чукул аянт мына ушундай акыбалда. Эгер иш улана берсе, аймакта өтө чоң экологиялык коркунуч жаралат деп окумуштуулар коңгуроо кагууда. Сулуу тегерек, куруу тегерек жерлерин иштетип жаткан компания ушундай варвардык ишмердүүлүгүн уланта берсе, табияты кооз чаткалдан эч нерсе калбайт. Алар рекультивацияны да тиешелүү деңгээлде жүргүзгөн жок. Анын үстүнөн ал жерде байыркы сак доорунан калган археологиялык казындылар бар. Биз аларды сактап калышыбыз керек эле. Кытайлыктар чаткалда кеништетүү үчүн лицензия алышкан, бирок жерди 12 метр тереңдикке гана казышмак. Эсеп палатасы бул норманын бузулганын аныктады. Алар 2 эсе, тактап айтканда 25 метр төмөнгө кирип кетишкен жана карьердин туурасын 5 чакырымга чоңойтуп жиберишкен. Белгилүү болгондой, кен канчалык терең болсо, алтын ошончо көп чыгат. Кытайлыктар ири алтын бөлүктөрүн табыш үчүн экологиялык нормалардын бирин дагы сактаган эмес деп түшүндүрүшөт эсеп палатасындагылар. Советтик ченемдер боюнча дракон жабдуусу 6 градус бурчка коюлушу керек. Ошондо майда алтын камтылган бөлүктөр жана кумдар дагы алынат. Ал эми Фонта жана Би Компакт компаниялары жабдуунун чоң бурч алдына койгон. Алар чоң алтындарды алып, майдаларына көңүл бурган жок. Натыйжада жоготуулар 85–90% түзүшү мүмкүн. Фонта компаниясы бардыгы болуп 6,5 миллион кубтекти жууган. Андан 6 тонна 760 килограмм алтын чыгат экен. Ал эми салык үчүн отчетто алар арызбаган сандарды көрсөтүшкөн. Они отчитываются. Алар 2013 жылы биргенден 200 килограмм алтын алгандыгын көрсөтсө, дагы биргенден 5 килограмм эле алтын тапкандыгын жарыялашкан. Ошондуктан бизде шектенүү жаралып, текшерип чыгууну туура көргөнбүз. Жыйынтыгында 14 миллиард сомго бааланган алтын алышканы белгилүү болду. Өлкөгө анчалык белгилүү эмес компания үчүн бул өтө эле чоң киреше. Салыштырып айтсак, Кыргызстандын жылдык бюджетинин 6дан 1 бөлүгү. Эсеп палатасы тиешелүү материалдарды УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына тапшырды. Бул арада мамлекеттик геология кызматы мындай ири мыйзам бузууларды көзөмөлдөбөй эмне кылып жүрдү деген суроолорго тиешелүү органдар жооп издейт болуш керек. Айдай Манкулова, Азат Ынтымаков, 5-канал. Бишкек шаарында 27 октябрдан тарта жылуулук бериле баштайт. Тиешелүү жарлыкка мэр Кубанычбек Кулматов кол койду. Жылуулук электр борбору толугу менен даяр. Бардык иштер аяктап, көмүр менен камсыздоо тууралуу келишимдерге кол коюлду. Быйылкы суукта коңшу Казакстандын көмүрүнөн тышкары жергиликтүү кара кечи жана таш көмүрдөн чыгарылган кара алтындын түрүн дагы пайдалануу пландаштырылган экен. Кышка болгон даярдыктар боюнча Бактыгүл Сталбек кызы. Утур үзгүлтүккө учураган тендерлерден улам көмүрдү бир эле компаниядан сатып алуу чечими кабыл алынган. Андыктан быйыл 500 000 тоннага жакын Казакстандын Шабыркөл көмүрү түшүрүлөт. Маселе көмүрдүн келишинде турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу Азыркампада болгону 108 000 тоннага жакын гана кара алтындын запасы бар. Уголь сейчас, кстати, идет достаточно активно. Азыр көмүрдү ташып кирүү аракеттери үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Суткасына 3000 тоннадан 6000 тоннага чейин ташылууда. Декабрдын башына чейин көздөлгөн көлөмдүн жарымынан киргизебиз деген ишеничтер бар. Январда борбордун иштөөсү 315тен 360 мегаваттка чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Андыктан мындай күчөтүлгөн режимге көмүрдүн жетиштүү көлөмү сөзсүз түрдө болушу керек. Борбордун техникалык абалы 100%га оңдолду деп айтууга болбойт. Бирок алдыдагы суук мезгилде алтынымсыз иштөөсү үчүн бардык аракеттер жасалгандыгын адистер белгилешет. Бүгүнкү күндө бар агрегаттан 9 бар агрегатыбыз даяр. Казан агрегаттан 16, казан агрегаттан 14 даяр, экөөсү мына жакында чыгат. Бул айдын аягында. Ошондон 27 октябрда
теплосетти уже отопление берип баштайбыз. Мындан тышкары кытайлык Тибей компаниясы модернизациялоо иштерин баштаган. Анда пландаштырылган казанчаларын жаңыртуу иштери келерки жылдын жаз айына жылдырылды. Анткени убакыт тартыш болуп калган. Модернизациялоо иштери 3 жылга созулуп, 2017 жылдын күз айында жылуулук борбору толугу менен жаңыртылат экен. Жалпы долбоор 386 миллион доллар турат. Оңдоо иштери 3 баскычка бөлүндү. Быйыл анын биринчи этабы ишке ашырылып, алдыдагы кышта техникалык абал тынымсыз иштеп берүүсү үчүн баардык аракеттер жасалды. Келерки жылы казанча түтүк агрегаттар оңдолот. Кытай компаниясына сүйлөшүлгөн каражаттын 30%-ын котордук. Синоптиктер аба ырайы жакын арада кескин муздай тургандыгын билдиришүүдө. Мындай өзгөрүүлөргө борбор кала толугу менен даяр. Бактууш Талбек кызы, Андрей Завирухин, 5-канал. Ал ортодо гидромет борбору Кыргызстанда эмки жуманын башында абанын кескин сууктап кетиши күтүлөт деген билдирүү таратты. Республика боюнча кар аралаш жаан жайт, тоо этектеринде температура -8-ге чейин жетет. Бийик тоол аймактарда түнкүсүн -20 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Ал эми өлкөнүн электр энергиясы менен толук камсыздоого өкмөт даяр эмес болуп чыкты. Токтогул суу сактагычында суу топтоо кыйынчылык менен жүрүүдө. Бул туурасында кышка даярдык боюнча селектордук кеңешмеде билдирилди. Азырынча электрди үнөмдөө маселеси дагы курч турууда. Жыйындын жүрүшүндө кыш маалына карата аймактардын даярдыгы туурасында маалымат алынып, түзүлгөн оңой эмес абалдан чыгуунун мүмкүн болгон жолдору айтылды. Тартыштыкты жабыш үчүн электр Казакстандан жана Түркменистандан импортталып келери күтүлөт. Аскат Алагөзов кененирээк. Дүйшөмбүдөн тартып температура 0-дөн төмөн түшөт. Премьер-министр синоптиктердин бул жагымсыз кабары менен жыйындын ишин баштады. Учурда орун басарлары аймактарда кыш камылгасына көзөмөл кылып 2 миссияны аткарууда. Биринчиден ошол кышка даярдануу боюнча контроль жана протоколдук биздин штабынын протоколдук тапшырманын контролю, мониторинг. Экинчи максат бул деген өкмөтүнүн жалпы тарифтик саясатын долбоорлоо талкуулоо боюнча. Токтогулда суунун топтолуусу да деңгээли да ойдогудай эмес экенин жаңы министр билдирди. Аны менен бирге аймактардагы атка минерлерди көйгөйдү элге түшүндүрүү боюнча көмөктөшүүгө чакырды. Токтогул сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 717 миллион кубометрди түзүп атат. Ушундай учурда биз сөзсүз электроэнергияны үнөмдөө маселесин кайта көтөрүп, улам ушу жергиликтүү калктарга, бүт региондорго ушул биздин проблеманы биз жеткизишибиз керек болуп атат. Кашаңдоо көмүр менен бюджеттик мекемелерди камсыз кылуу да бар. Учурда жылдык пландын 45% гана аткарылган. Бюджеттик ишканалар боюнча көмүр менен камсыз кылуу маселеси тиешелүү деңгээлге жүргөн эмес. Biz azыр кечигип атабыз. Ошон үчүн азыркы учурда мына октябрь, ноябрь айында биз толугу менен ушул кечиктирүү көлөмдөрдүн баарын камсыз кылып, биз 100%га чейин толукташыбыз керек болуп атат. Андан соң электрге болгон жаңы тарифтерди талкуулоого өтүштү. Көлдө жүргөн премьердин биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев билдиргендей, аймак тургундары жарыкты кымбат баада алууга даяр. Болгону үзгүлтүксүз берилсе дешкен. Баткенде абал бир аз башкача. Шаардыктардын айтымында өкмөттүн сунушу менен 70 тыйындан сатылчу 700 киловаттык чектөө аздык кылат. Анын 700дөн ашыгы 1 сом 20 тыйындан сатылат дегени да суроолорду жаратты. Абдан көп претензия болот. Эмне үчүн мисалы выработка 38 тыйын болсо, передача 18 тыйын болсо, распределение кантип 39-40 тыйын болуп калсын деп туруп. Айтып атат, баягы Ширшовский башка схема дегендин баары ушул жерде окшойт. Министрдин айтымында жаңы тарифтик саясат боюнча жыйынтык 17 ноябрда чыгарылышы керек. Ага чейин 31 октябрда өкмөттүн жалпы жыйынында да бул маселе талкууга алынат. Министр бул маселеде терең ойлонуп, ката кетирүүгө акылары жок экенин белгиледи. Аскат Алагөзов, Иван Чижиков, 5-канал. Энергетика таңсыктыгынан чыгуу үчүн абоненттердин баарын акылдуу эсептегичтерге өткөрүү зарыл дейт Түндүк электр ишканасынын мүчөлөрү. Азыркы мезгилде Бишкек боюнча жаңы аппараттардын 6000 коюлуп бүттү. Эски эсептегичтер менен урдоолор көп болгондуктан аларды пайдалануудан толугу менен чыгаруу процесси жигердүү жүрүп жатат. Акылдуу деп аталган жабдуунун мурункулардан айырмачылыгы жана пайдасы туурасында Самат Качкановдун материалында.
Бизде электр эсептегичтердин музейи бар экенин көптөр билишпесе керек. Ал шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жер төлөөсүнөн орун алган. Тарыхый жайда 24-жылдан баштап чыгарылган 400гө жакын эсептегичтер бар. Эскирген эсептегичтер дүйнөсү Каныбектин атасына таандык. Каныбек өзү инженер электрик болгондуктан бул экспонаттар аркылуу урдоолор көп болгонун жакшы билет. Биздин элдин азыр моралдык жоопкерчилик тартууга деңгээли жете элек. Ошондуктан уурдоолор болуп жатат. Бирок азыр менин билишимче мурдагыдай көп уурдабай калышты. Бул адамдардын социалдык жактан оңолуп калгандыгы болсо керек. Ошентсе да таптакыр электр энергияны уурдабай калды деп айтууга болбойт. Электр энергияны урдоолорго жана жоготууларды азайтуу максатында акылдуу эсептегичтер коюлуп жатканы белгилүү. Учурда Бишкек шаары боюнча 58 миңге жакын орнотулду. Энергетиктердин анализдери боюнча акылдуу эсептегичтер коюлгандан бери жоготуулардын көлөмү кыйла кыскарган экен. Электр энергиянын жоготуулары мурда 20% болсо, азыркы учурда 3-6% болду. Ошол үнөмдөгө сөзсүз түрдө жардам берет жана биздин электр жабдыктар баягы өтө жүктөмө көбөйбөй бир калыпта иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү десек болот. Түндүк электр ишканасы учурда хан сарайларга, башкача айтканда особняктарга олуттуу көңүл бурулуп жатканын белгилейт. Буларга кышка чейин акылдуу эсептегичтерди орнотуп бүтүрүү пландалууда. Антпесе абоненттер электр энергияны артык баш колдонуп, төлөөгө келгенде кыйынчылыктар жаралат. Айрымдарында уурдаган фактылар да көп кездешет. Алардын кыш мезгилинде электр энергияны пайдалануусу жөнөкөй эле турмуш тиричилик абоненттер 20-60 миң киловатт саат электр энергияны бир айда пайдаланат. Ошондой абоненттердин тизмеси бар. Ошондой абоненттердин азыркы учурда 50%-на биз ошондой акылдуу эсептегичтерди коюп чыктык. Акылдуу эсептегичтердин артыкчылыгы ким канча энергия сарптап жатканы алыстан көзөмөлгө алынып, башкарылып турат. Бирдиктүү серверден эле жарык үчүн төлөөдөн баш тарткандарды өчүрүп коюу мүмкүн. Эң негизгиси электр энергия баарына бирдей жетишүү үчүн бөлүштүрүүдө чектөөлөрү бар. Эгер бир убакта колдонуу 10 киловаттан ашып кетсе, автоматтык түрдө өзү өчүп калат. 10 киловаттан ашып кете турган болсо, үйдөн бир приборду суурса, ошо 10 киловаттан азаят. Ошол моментте азайтып туруп, сууруп бул кнопкасы бар атайын өзүнүн. Ошол кнопканы басып, 5-6 секунд кармап туруш керек. Ошону кармап турган маалда өзүнүн ичинде реле болот, реле автоматически кайра сөт берет. Мындай эсептегичтерди орнотуу иштери дагы да улана берет. Баш аягы Бишкек шаарына 110 миңден ашык абонентти акылдуу эсептегич менен камсыздоо пландалууда. Келечекте ордо кала бүткөндөн кийин аймактарга жеткирүү максаты бар. Самат Кашкынов, Фурмат Мамбеталиев, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Жетекчи мамлекет башчыга банк жана төлөм системаларынын стабилдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу, өлкөбүздүн банктары тарабынан берилип жаткан кредиттердин пайыздык ставкаларын төмөндөтүүгө көмөктөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Өз кезегинде Алмазбек Атамбаев макроэкономикалык стабилдүүлүктү камсыз кылуунун, өлкөнүн банк секторун өнүктүрүүнүн маанисин баса белгиледи. Башкы прокуратура балдар арасында менин атам прокурор сынагын жарыялайт. Бул сынак көзөмөлдөөчү органдын түптөлгөнүнүн 90 жылдыгына арналат. Конкурска катышкан сүрөттөрдө менин атам же апам прокурор деген тема чагылдырылышы зарыл. Сынакка ведомствонун кызматкерлеринин 5-15 жашка чейинки балдары катыша алат. Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик стандартизация жана метрология тутумунун 86-жылдыгы белгиленүүдө. Бул тармак өлкөнүн экономикасында өзгөчө орунду ээлейт. Аларга ата мекендик товарлардын ички жана тышкы базарларда жылдыруу, белгиленген стандарттардын сакталышына көзөмөл кылуу милдеттери кирет. Өлкөбүздө сейре кездешчү ГЭС туурасында кийинки материал. Включаем источник постоянного тока и напряжения. Уставляем напряжение. Азамат Кыргызтелекомдун инженер-метрологу. Ал өлчөөчү жабдуулар канчалык так маалымат көрсөтүп жатканын көзөмөлдөйт. Бул адистердин башкы сапаттары чыдамкайлуулук, тактык жана кылдаттык. Эгер метролог начар иштеп койсо, башка иштердин баары текке кетет. У нас в линиях нужно контроль. Мисалы бизде линияны көзөмөлгө алыш керек. Линиянын параметрлерин ченейбиз. Өлчөөчү прибор өзү туура иштеп жатабы? Аны көзөмөлдөйбүз. Непосредственно уже мы контролируем.
То есть контроль самой измерительной техники. Метеоролог адистиги жаштар арасында анча деле популярдуу эмес. Бирок алардын жетишсиздигинен улам суроо талап жогору. 28 жаштагы азаматтагы өлчөөчү приборлордун тактыгына көзөмөл кылам деп ойлогон эмес. Бала чагынан техникага жакын болгон үчүн гана бул жакта. Нашел книжку про физику. Приемниктүү болгум келчү, бирок үйдө акча тартыш эле. Эски бузуктар бар эле. Физика боюнча китептерди алып, аларды оңдоого аракет кылчумун. Ушундан башталган. Поехал и связь ушел. Байланыш лицейинде окуп, анан политехти сырттан аяктайт. Алгачкы жылдары байланыштын монтаждоочусу болуп иштейт. Теле байланыш жабдууларды орнотчу. Кийин бул жакка келди. Bir жыл мурун ал Бишкектин куранттарын кароочу болуп калды. Ага чейинки адис ардактуу эс алууга чыккан. Бул саат механизми мында пайда болгонуна 30 жылдан ашты. Механизм үчүн 30 жыл олуттуу эле. Бул жактан кол менен айлантып тууралайбыз. 1 мүнөт 2 мүнөттө, 1 мүнөткө же 2 мүнөткө. Бирок ылдый чуркап барып айырмасын кароого туура келет. Кээде бул жакта туруп алып, ылдыйдагы бирөө жарым менен телефон аркылуу байланышсаң болот. Азамат мында иштегенден бери механизмдин олуттуу бузулган учурлары эсинде жок. Жигит сейрек адистиктин бирин тандап жаңылбаса керек. Асхат Алгозов, Айсулуу Текинбаева, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Чет элдик жаңылыктардан Лил шаарында Британиянын футбол күйөрмандары менен полициянын ортосунда кагылышуу болду. Башаламандыктар бир фанаттын айынан болгон. Францияга көптөн бери издөөдө жүргөн күйөрманды кармоо үчүн британ укук коргоочулар келип, аны камакка алууга аракеттенишкен. Бирок бул учурда футбол сүйүүчүлөрү полицияны курчоого алып качырышкан. Укук коргоочулар китеп дүкөнүндө жашынып, француз кесиптештерин жардамга чакырууга аргасыз болду. Күйлөнүп алган фанаттар жергиликтүү барды сындырып, соода борборлорунун айнектерин талкалап, полицияга каршы чыгышты. Козголоңчулар жаш агызуучу газ чачылгандан кийин гана артка чегиништи. Total француз мунай компаниясынын башчысы менен учактын экипажынын 3 мүчөсүнүн өлүмү боюнча Внуково аэропортунун 4 кызматкери кармалды. Ошондой эле шектүү деп саналган кар жыноочу машинанын айдоочусу кармоочу жайда дагы 2 айга калтырылды. Аэропорттун жетекчилиги кызматтан кетти. Мурдараак кар жыноочу иш алдында ликер аралашкан кофе ичип алгандыгын мойнуна алган. Анын адвокаты жумушчунун күнөөсүнүн жоктугун айтып, аэродромго чыгардын алдында ал медициналык текшерүүдөн өткөндүгүн жана врачтардын уруксатын алгандыгын белгилейт. Тергөө башкармалыгы тарабынан Внуково аэродромдук кызматтын башкы инженери Владимир Леденев, учуулардын жетекчиси Роман Дунаев жана диспетчер Роман Круглов менен анын окуучусу Светлана Кривсан кармалды. Украинанын интернет партиясынан шайлоого аттанган Дарт Вейдер Киевтин көчөлөрү боюнча микроавтобус менен жүрүш өткөрдү. Кара лорд атка конгон талапкер март айында президентке болгон жарышка катышууга аракеттенген, бирок шайлоо комиссиясы анын талапкерлигин четке каккан. Ал эми Киев менен Одессанын мэрлерин шайлоого натыйжасыз болсо дагы катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Анын эң чечкиндүү убадаларынын бири бул Крымды кайтарып өлүм жылдызын жаратуу. Эскерте кетсек, Украинадагы парламенттик шайлоолор ушул жекшемби күнү өткөрүлөт. Эң биринчи кадамым украиналыктардын баарын компьютерге өткөрүү болот. Натыйжада жогорку раданын баардык депутаттары автоматтык түрдө ордуларынан ыргыйт. Алар өзүнүн керексиздигин жана алсыздыгын далилдешти. Бизге мындай парламенттин кереги жок. Украинаны чоң кара чуңкурга түшүрүп салышты. Мен элди бул аңдан чыгарам. Мен жаңы Украина империясын түзүп жатам. Ага сөзсүз өнүккөн мамлекеттер кошулушат. Бул сатка алган жаңылыктар мына ушулар. Күндөмүбүз үчүн 21-де улантат. Биз менен болуңуздар. Аэрофлот, Россия авиалиниялары.